Астана шаарында бүгүн 13-октябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 3 тараптуу жолугушуусу болду. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкеси боюнча актуалдуу маселелер талкууланды. Мамлекет башчысы Владимир Путинге бул биргелешкен жолугушууну өткөрүүнү жана орун алган көйгөйлүү маселелерди ишеним артуу менен талкуулоо демилгеси, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара маселелеринде көмөк көрсөтүүгө даярдыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында түзүлгөн кырдаалга кеңири токтолду. Ал кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылчылыгы боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманарын баса белгилеп, тажик тараптын куралдуу агрессиясынын кесепеттери тууралуу эске салды. Президент Жапаров ошондой эле Кыргызстандын кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара сызыгын эки тарапка тең пайдалуу болгудай кылып тез арада калыптандырууга ынтызар экенин, бул туруктуулуктун жана ынак коңшулуктун кепили боло тургандыгын белгиледи.